Өткөндү эстеп эскерип турмайын, келечекке кадам коюу мүмкүн эместиги тууралуу канчалык жобураганыбыз менен өткөндүн артынан дуулдата сөз кыла турганы барлардын аты аталып калган кыргыз намысын көтөргөн далай улуу инсандар көмүскөдө калып жатканы өкүнүчтүү. Мен муну менен бүгүнкү күндө баатыр аталып, эстелик белгилери коюлуп, ордун таап калган аталарыбыздын наамына шек келтиргим келбейт. Болгону тарых чындыгын иргеп, калк намысы үчүн кароосун казык кылган улуттук баатырларыбызды унутпай жүрсөк жакшы болмок. Мына ошондой эр азаматтардын бири кыргыз тарыхында өчпөс из калтырып кеткен, өз кезегинде куну кокон кандыгына барабар болгон тарыхый инсан Мамыр Баатыр Мерген уулу. Баатыр тууралуу кыргыздын алгачкы жазма тарыхчысы Белек Солтоноев учка эскертсе, тарых илимдеринин докторлору, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөлөрү Анварбек Хасанов жана Кушбек Үсөнбаевтер өздөрүнүн эмгектеринде 60-70, 80 жылдардагы катаал саясий идеологиялык шарттарга карабастан тарых чындыгын чагылдырууга аракеттерди жасашкан. Тарыхчылардын кийинки мууну ошол устаттарынын жолун жолдоп, алардын калтырган материалдарынын негизинде тарых боюнча окуу китептерге Мамыр тууралуу учкай маалыматтарды киргизишкендигин айта кетпесек жарашпас. Кокон көтөрүлүшү ушул илимде 2 этап менен берилет. Биринчи этабы, экинчи этабы деп 1873-74 жыл биринчи этапта бул негизинен Кудай аркан баш болгон хан ордусундагы жанагындай зордук зомбулуктарга жол берген, элдин үстүнөн болгон кысымды күчөтүп ийген, зордук зомбулукту күчөтүп ийген төбөлдөргө каршы кыймыл катарында сүрөттөлөт. Жанагы алык салыктын көбөйтүлүшү, анан кийин ар кандай аксымдыгы ордо кишилеринин. Жекеле бул кыргыздардын нааразычылыгын пайда кылбастан, жалпы Ферген аймагындагы ошол Кокон хандыгынын курамында турган өзбектерди, тажиктерди, түрктөрдү, кыргыздарды, кыпчактарды, кыргыз кыпчакты бардыгынын нааразычылыгын пайда кылып, анан күрөшкө түрткөн да. Анан ушул күрөштүн алгачкы этабында, биринчи этабында эң активдүү роль ойногон чыгаан инсан бул Мамыр Мерген болду. Мамыр Мергенди Анжиянды кыргыздардын жол башчысы катарында дагы мүнөздөшөт, жана аты аталган окумуштуулар. Ошол Анжиянда көтөрүштү баштап, ошол 73-жылы жазында көтөрүш баштаганда эле алгачкы күндөрдө бул киши Анжиянда кыймыл баштап, Анжиянды сыртында жана кыргыздарды топтоп, Ханабатка жортууну уюштуруп, анан күзгө жуут бул көтөрүш биринчи этапта Апегейине жетет да. Ошол кезде бул көтөрүшкө жалпы ошол Ферген аймагындагы Анжиянды кыргыздар деп коет эмеспи, Санжирада. Ошол аймактагы чөлкөндөгү 132.500 түтүн эл катышкан экен. Түтүндүн өкүлдөрү болуп атпайбы? Эң кеминде 100.000ден кем эмес. Колуна кылыч, найза, мылтык, сойыл, балта кармаганга жараган мен эркек деген бойго жеткен эркектин кеминде 100.000ден кем эмеси катышкандыгы жанагы эмгектерде айтылат. Демек бул чоң кыймыл болгондо. Ошол 100.000 кишинин бардыгына башчылык кылбаса да, бул киши кеминде ошонун бир 3/4-ине же тең жарымына кол башчылык кылгандыгы, жол башчылык кылгандыгы бул эч кандай шектенүүнү туудурбай турган аксиома деп айтсак да болот. Өз кезегинде Кокон кандыгынын эзүүсүнө каршы 2 рет миңдеген адамдарды куралдуу көтөрүлүшкө баштап чыгып, элибиздин эркиндигин коргоо үчүн тобокелге баш байлаган Көй Кашка эрээн Мамыр Мерген уулунун көтөрүлүшүн жана башка толкундоолорду Кокон кандыгынын тарыхынан анчалык кабардар эмес телекөрүүчүлөр тек гана тентектердин тутанткан оту сыяктуу туюшу мүмкүн. Россия империясына Ташкент, Чимкент, Кожент шаарларын баш кылып, бүгүнкү Кыргызстандын түндүк тарабындагы бардык таасири өткөн аймактарын алдырып жиберген Кокон ханы Кудайырхан казынасын толтуруучу алымдарды жана салыктарды Фергана, Анжиян, Алай, Өзгөн, Көгарт, Базаркулгон,
Аксы, Чаткал жана башка аймактарда жашаган кыргыздар баш болгон жергиликтүү элдерден жыйноону адатка айландырган. Башкасын айтпаганда эле өңдүү түстүү бой жеткен кыздарды кан ордого алып кетүү, жигиттерди кулчулукка тартуу, каза болгон адамдын дүйнө мүлкүнүн 40тан бирин казынага алуу, оолун үйлөнткөн же болбосо кызын турмушка узаткан ата-эне 10 теңгеден казынага салык төлөө тартиби жана башка акылга сыйбаган зордук зомбулуктардын натыйжасы эл ичинен чыккан Мамыр сыяктуу ер азаматтарга тынчтык берген эмес. Бул сүргүнгө айдалышы, анын туткундалышы Кудайырханды өтө бир кубанткан. Кудайырхандын өзүнүн каттары бар. Мына менин өтүнүчүм менен силер Мамыр мерген баш болгон кыргыздын көптөгөн бийлерин, уруу башчыларын, көчүп өткөн кыргыздарды кабыл албай кайрамага айдап, кайрамага ошо кайтарганыңар үчүн өтө терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен силер менен мындан ары да кызматташууга даярмын деген көптөгөн дипломатиялык каттары бүгүн мына архивтерде сакталып. Кудайырхандын өтүнүчүн аткаруу максатында Нарындан атайын 50 атчан, 20 жөө казак орус жоокерлери жөнөтүлүп, 1874 жылы июнь айында Мамырды Осмон деген жарма досунун жардамы менен Тогусторонун Капка деген жайлоосунда колго түшүрдү деп айтылат. Мамыр баатыр Токмокко айдалып келгенде комуз сурап, арман күү чертип, эл менен коштошконго чейинки маалыматтар белгиленет да, кызык жери ошол казак орустар менен ким барып баатырды кармоону уюштургандыгы көмүскөдө калган. Себеби эндикей жаткан Тогусторонун баатыр мүнөзү эли жоокерлер бара койсо эле коконду сестентип шаштысын кетирип турган, канды орустарга чөгөлөөгө аргасыз кылган, миңдеген адамдар туу туткан инсанды кармап бере койгон пастыкка барышы мүмкүн эмес эле. Бул табышмакта учуру келгенде чечилер. Мамырдын атасы Мерген деген болгон экен. Ал Мундуз уруусунан чыккан Өтөбүш деген уруктар экен. Мергендин Тынай, Жанай, Мамыр, Малдыбай, Меңдибай деген 5 баласы бар экен. Анан ошондон Мамырга келсек, Мамырдын мындай балдары бар экен. Карача Ажы, Досмат, Молдобай деген. Эми булардан балдар тарайды экен. Карача Ажыдан Ташмат, Ажымат деген 2 баласы бар экен. Анан ошо Ташматтан Пакыр, Шамши, Токо, Мамат деген 4 баласы болгон экен. Мамыр баатырдын эл башкарган бий же болбосо күтүрөтүп мал айдаган бай болгондугу белгиленбейт. Кечээги 90-жылдардын акырына чейин көк тиреп турган Мамырдын тиректери аталган бактырактар анын жай жашоодо багбан, дыйкан, оокатына тың адам болгондугун айгинелейт. Бул тарыхый фактылар элдик санжарларда дагы, тарыхый булактарда дагы чагылдырганда, бирок бүгүнкү күнгө чейин негедир Мамыр мерген уулу жөнүндөгү атайын тарыхый изилдөөлөр жок эсек жаңылышпайбыз да. Ошондуктан 1990 жылы Мургаптык карыядан оозунан жазылган алайдык кыргыз Алымбек Даткан уулу Абдылдабек жөнүндөгү ушул санжырада Мамыр мерген жөнүндөгү бир топ айтылат да. Анткени Абдылдабек дагы Мамыр мерген сыяктуу эле ушу алайлык кыргыздарды баштап, ал эми тетиги ушул Ош чөлкөмүндөгү бир бөлүгүн ушу Абдылдабек жетектеген да. Ал эми Анжан кыргыздарын баштап, Базары Коргон, Нокен чөлкөмүндөгү кыргыздардын жетекчиси Мамыр мерген болгон да. Ошондуктан бул Мамыр мерген өзүнчө ээлеп турган орду бар экендигин ушул могул 1990 жылы чыккан. Бул ушулунда мен ушул санжыраны комментарийлер бердим эле. Абдылдабек жана анын мезгили деген макалада. Ушунда Мамыр мерген жөнүндө төбөңкүдөй айтылат да. Тилде калкан кийинип деп, жоо дегенде сүйүнүп, эң кейишти эр сайып, экөөдү катмар тең сайып, баатыр Мамыр баш болуп, айтса көңүл каш болуп, орокчусун чогултуп, мисрат берсе алам деп,
Azim Şahar Kokong'a kanılaşkar bolom dep, fayet takka minem dep, uluk ululuğun bilgizip arayet üçün çel baylap, Akbozatqa par baylap attangan жөнүндө жазат. Лепсинск уездинде өзүнүн оор турмушун өткөрүп, ал жерде же иштегенге иш, күн өткөрөргө ал жерде эркин жүргөн адамга өтө кыйын болгон. Натыйжада бүгүнкү күндө мына Алматадагы Казак Республикасынын, Казакстандын мамлекеттик архивинде Мамыр Мергендин көптөгөн каттары бар. Мени эртерээк ушу карыган энемин жанына Базар Коргондун Айгыржал жайлоосунун тегерегине кое берсеңер экен. Ал жерде карыган энем калды. Жаш аял менен балдарым калды. Ошол жерге жиберүүгө мына мага жардам бериле, ошону аткаргыла деп. Көптөгөн кат алуучулардын натыйжасында Мамыр Мерген 1877 жылдын аягында өзүнүн жерине, мекенине көчүрүлөт, которулат, бирок падышалык администрациянын өтө бир катуу көзөмөлүнө алынуу менен. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө үй камагына алынуу менен көчүрүлөт. Ошол жерде жүргөндө дагы Мамыр Мерген, эркиндикти сүйгөн Мамыр Мерген жөн жүрбөй, бир жыл айланбай 1878 жылдары жетимхананын жетегинде ошонун бир уюштуруучулардын бири болуп, ошол аймактагы улуттук боштондук күрөштүн болгондо падышалык администрацияга каршы жергиликтүү элдердин көтөрүлүшүнө жетекчилердин бири катары катышат дагы. Жетимхананын көтөрүлүшү басылгандан кийин Мамыр Мерген дагы туткундалат. Задисинде баатырдык дымагы бар Мамыр Мерген уулу орустарга каршы тарыхта Жетимхандын көтөрүлүшү деген ат менен үзүл-кезил учураган 1878 жылдагы массалык колдоого ээ болбой калган Анжан аймагындагы кыймылдын алдыңкы сабында болгон. Мамыр баатыр орус падышачылыгынын жергиликтүү башкаруучуларына каршы чыккан көтөрүлүшчү катары 1879 жылы 40 жашында даргага асуу жолу менен өлтүрүлгөн. Бул кишинин Кыргызстандын тарыхында, Кыргыз элинин тарыхында ополтодой орду бар. Тарыхта өчпөс калтырган улуу инсан, Кыргыз элинин улуттук сыймыгы. Ар дайым биз аны улам кийинки урпактардын эсине салып, үлгү кылып, аңыз, уламыш, кеп сыяктуу, жакшынакай кызыктуу айтып түшүндүрүп жүргөнүбүз. Жөн жанага биз милдеттүүбүз. Санжырачы Абдышарип Тургунбаевдин айтуусу боюнча, Мамыр баатырды Анжандын базарында падышалык Россиянын жергиликтүү башкаруучуларынын буйругу менен даргага асып, сөөгүн шаардын бир постун деген жерине көмдүрүп, жоокерлерге кайтарткан. Туугандары жана баатырды сыйлаган шакирттери кайтаруу токтогондон кийин мүрзөдөн сөөктү казып алып, Колот айылынын күн батыш тарабындагы Айгыржал деген дөңсөөдөгү мазарга атасы Мергендин жанына койгон. Үй бүлөсүнө баатырдын өлүмүн эл жайлоого чыгып, кайра күздөгө келгенде угузган деген маалыматтар бар.